Экөө эмнеге кол карамашкан жок, экөөнү тиги ата энеси эле тааныштырып, үйлөнүп койсо керек деп ойлоп жазып, Ал учурда айтып кетсем, мен биринчи ата энесинин көзүнчө да кичине эметтикпи, өзүм деле мындай мажбур анысына. Кыз утууга чейин нике кыйылды белечи, андан кийин кыйылып, анан кол карамаш чыкты деген дагы маалыматтар чыгат. Биринчи антрактан кийин кыйылды. Ошол жерден эле. Акыркы эмне сурадыңыз? Нике кыйылып аткан азыр кыздардын арасында ошол нерсе эми эле алдыга чыгып келатат окшойт да, махыр темасычы. Махырга иши сурадым. Сураган жоксуң? Молдо негизи сурайт беле? Молдо сурады, сураган жокмун. Эмнен ошондой үйдө тербие алышкан. Эмне кыласың махырды депчи. Апа, айтып калдыңыз эле го, Бекзаттын аялын атайын бир боз үй камдап койдум, боз үй жасап бүттүм деп. Ошол боз үйүңүздү тойго алып келдиңизби? Ошол жерде туруп тикпей коюшту го. Тарынып калдыңызбы анан? Жок, тарынган жок. Эми ошол шарттар келбей атыр да. Айтырган жаңы айтсаңыз, Бекзат байке сизге сезимдерин кантип билдирди? Экөөңүздөр кыз жигит катары канча убакыт сүйлөшүп жүрдүңүздөр деген сыяктуу. Кыз жигит менен сүйлөшүп баштаганыбызга Баштайм. 2-3 ай болду. 2-3 ай эмес. Канча болду? Уже 6-7 ай болду окшойт. 6-7 ай болду. макул. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз Талас облусунда Бекзат Алмасулунун үйүнө конокко келип калдык. Бекзат байкебиз бизди конокко чакырып, келиндин ысык чайын берейин деп турган учуру. Деги эле жеңебиз кайсыл жактын кызы, каяктан таанышкан, жалпысынан үй бүлөсү тууралуу дагы бүгүн айтып берем деп чечти. Саламатсыздарбы? Тоюңуздарды кандай өткөрүп алдыңыздар? Бул той эмес, кыз заты болчу, э? Көпчүлүгү жаңы болуп атышат, ушундагы өзүңүздөр айтып атсаңыздар. Саламатчылык. Негизи той кыз заты аябай жакшы болду. Сон болду. Эми сизди кыргыз элин баары эле тааныйт да. Андан кийин келинчегиңиз өзүн тааныштырып өтсө, кайсыл жердин кызы, канча жашта, атыңыз ким деген сыяктуу. Саламатсыздарбы, менин атым Айтурган. Таластын эле болом. 30 жашамын. Айтсаңыздар, деги эле үйлөнүү чечимин качан кабыл алдыңыздар эле? Анткени Бекзат байкени жакын арада үйлөнөт деп мындай көп ойлогон эмес. Анан Азия чемпионатынан кийин эле тоюңуздар бат эле болуп кетти, сиздин кыз заттыгыңыз. Негизи планлап жүргөнбүз көп ойлогон. Анан күзүндө кылсакпы же жайында кылсакпы деп анан ойлонуп отуруп, анан ушул чечимге келдик. Чемпионат Азиядан кийин ушу майдын ушу башында үйлөнө берейик деп. Айтырган айтып атсаңыз, Бекзат байке менен кантип сүйлөшүп калдыңыздар эле, кайсыл жерден таанышып калдыңыздар эле? Деги эле сырттан мындай балбан катары күрөштөрүн көрүп калчу белеңиз? Мага Бекзат биринчи жазган, жасанга чейин такыр таанымчу эмесмин. Жазгандан кийин тааныштар аркылуу бул балбан деп ошондон таанып калдым. Ага чейин 1-2 жолу көрүптүр, бирок мен көп көргөн эмесмин да. Ошол себептен жазып калган да мага. Сиз каяктан көрүп жазып калдыңыз? Айтырган жегибизди. Айтырганды ушу мындан 3 жыл мурун эме телефондон жана биздин ушу бир магазинде реклама кылчу, ошол кезде көрүп калгам. Көрүп калып, андан кийин ушу жакшы кыз экен деп түшүнүп калгам да. Андан кийин ошол арадан 3-4 жыл өткөндөн кийин кайрадан ушу көрүп калып, эметип анан кийин интернет аркылуу таанышып, жазып, биринчи кылып баштагам. Алгач эмне деп жазды сизге? Ошол сүйүү баягыңыздарды айтып бериңиздерчи, анткени Бекзат байкени сыртынан балбан катары эле тааныйбыз да, андан кийин сизди жактырып калгандан кийин баягы өзүнүн сезимдерин кантип билдирди экен, баарына болот десе керек. Мага Инстаграмдан жазган. Инстаграмдан страничкасына кирип көрүп, ошондо 9000 да подписчиги бар болчу. Тааныган эмесмин, ким бул депчи. Типа ассалам алейкум. Орусча жазган болчу эми. Типа я вас видела тогда деп. Можно с вами познакомиться поближе? Эмнеге орусча жаздыңыз? Экөөңүздөр таластык экенсиздер. Жок, башында талас экенин билген эмес да, мен кандай кыз деп орусча жазып, орусча түшүнбөйбү деген эле. Сүйлөшүп аткандан мен да таласмын, таласым машаллах деп калсам мен. Бир жердеш болуп чыкканбыз.
эмнеге орусча жазсаң чын эле ушундай жазгансызбы айтырган жеңебизде баягы кыргызча түшүнбөйт деген сыяктуу. Жок, эми билбейм, ушу орусча мындай таанышкан эмерээк го, мындай түшүнүктүүрөөк болот жазсаңчы, кыргызча. Кыргызча грубыйрактай Грубыйрактай сезилеби? Аны айтсаңыздар баягы үйлөнгөндөр көп айтып калышат го. Жубайымды же болбосо жолдошумду биринчи көргөндө эле менин өмүрлүк жарым экенин сездим деген сыяктуу болупчу. Сиздерде ошондой сезим болду беле сизде биринчи айтырган жеңебизди көргөндө? Болгон азыр жазгам ушундай. Чын ниетте жазып атам ушундай деп. Анда 4 жыл мурун кичинекей кыз болчу да, 17 жаштагы. Анан чоңойсун деп күтүп жүрсөңүз керек. Билбейм, ошо может ниет койгон шаарым, может ошону кете жаккан. Андан кийин ошо арадан 3 жыл өткөндөн кийин кайра көрүп калып таанышып ошентип. Айтырган жеңе айтсаңыз, Бекзат байке сизге сезимдерин кантип билдирди? Экөөңүздөр кыз жигит катары канча убакыт сүйлөшүп жүрдүңүздөр деген сыяктуу. Биз башында чынында переписка болуп жүрдү, мындай кандай жакшы деп, соревнования көп жүрүп калды. Ошол моментте соревнования көп чыгып жүрдү. Көптөн сүйлөшпөчүк да, мындай. Бирок Инстаграмда бар болчу билсечи. Анан кийинчерээк эле аят 4 чыкканда ошого барганбыз чогуу. Биринчи свидание ошондо болгон да. Барып көрүп келип, анан ошондой жакынраак таанышып, кыз жигит болуп жүрүшүп баштаганыбызга 2-3 ай. 2-3 ай болду. 2-3 ай эмес. Канча болду? Уже 6-7 ай болду окшойт. 6-7 ай болду. Макул. Айткан эмес окшойт, Хорошо дейт. Бекзаттын айтканы 6-7 ай болду деген. Жеңесин признавать эткен 2-3 ай болду керек. Үйлөнүүгө сунушту кантип жасады? Үйлөнүүгө сунушту башында айтып жүрдү, үйлөнсөк кандай болот деп. Мен айттым, билбейм, мен үйдөгүлөргө айта элекмин деп. Үйдөгүлөрүмө айттым, апама, биринчи эле апама айттым. Апа ошондой бала менен сүйлөшүп атам. Себеп мен эмне шарият менен да бизге көп сүйлөшкөнгө болбойт, жолугууга болбойт, мындай. Шарият менен келге таанышалы деди. Биринчи апам өзүм таанышайын, анан кийин атаң менен тааныштырабыз деди. Ошо менен ушул күнгө келгиле деп айтты. Биз айттым, бошобузбу деп. Ооба бошойм деп, анан экөөбүз талашка чыгып кеттик жолу. Чыгып кетип, анан таанышып апамдар менен апам үчөөбүз таанышып отуруп, апам айтып калды. Көп созбой эле күзүндө өтүп атканбыз да. Күзгө эмес, жазга эле болгула деп. Биз кыш бүтүп баратканда болчу. Февралдын аяктары. Январдын аяктары. Январдын аяктары. Эсте чыгып кетти баары. Жеңесинин апасы менен таанышып атканда кандай сезимде болдуңуз? Мындай бир аз толкунданып, күрөшкө баягы килем үстүнө чыгып бараткандагыдай сезимдер болдубу? Сезимдерин сөз менен айтып мындай жескен аракет кылайын. Аябай сүрдөндүм, чынын айтсам. Анткени любой эле эркек киши уялат го, сүрдөнөт го деп ойлойм, мындай учурларда. Анан ошол моменттерде мындай өзүм кол алганга аракет кылып, сүйлөшүп, аябай жакты апам менен сүйлөшкөн дагы. Ошентип эле сүйлөшүп кеттик. Анан сиздин кыз затыңыз болду, Анан баардыгы эле интернетте жүрбөйбү? Баягы экөө эмнеге кол кармашкан жок, экөөнү тиги ата энеси эле тааныштырып, үйлөнүп койсо керек деп бөлүп жазып, Азыр деле кол кармашып жатып Кармашып койчу. Ошентип атырсыздар. Айтсаңыздар, кыз узатуу учурунда алдына дагы жазып кетишиптир да, ал учурда нике кыйла элек болчу деген сыяктуучу. Анан негизи ошол учур кандай болду эле? Ал учурда айтып кетсем, мен биринчи ата энебиздин көзүнчө да кичине эметтикпи, өзүм деле мындай мажбур болуптурмун анысына. Чынын айтсам, анан кийин той бүткөндөн кийин эле интернетте карасак уже. Ошондо байкадык биз деле. Ошондо байкадык да. Ал учурда сүрдөп, анан баягы кыз узатуу учурунда дагы ата энеңиздерди көрүп бир аз тартынуу болгон экен да. Анан негизи кыз узатууга чейин нике кыйылды белечи, андан кийин кыйылып, анан кол кармашып чыкты деген дагы маалыматтар чыгат. Биринчи антрактан кийин кыйылды. Ошол жерден эле. Тоюңуздар качан болот? Чоң той буюрса Бишкек шаарында өтөт окшойт, Чоң той Кудай буюрса 4-майда Асман ресторанында болот. Ошо Кудай буюрса ошол жака азыр даярданып атабыз жайдан. Сиз айтасыңыз чегидеги келиндик кызмат кандай болуп атат? Келгенде сизде кайын журтуңуз кандай тосо болду? Башка үйгө келип эле мындай ошол үйдүн бүлөсү катары өзүн алып жүргөн бир аз оорураак бекен.
Бекзат байке кантип жардам берип атасыз? Келгенде жакшы болушту. Апамды бир-эки жолу көрүшкөнбүз, буга чейин тааныйм. Келгенде жеңде болсуз, жеңем бар, улуу жеңем бар, айнесиңдерим бар, жардам беришет баары. Менин жеңелер болот, өзүм үйүмдө жүргөндө эле. Жардам берет. Эмне кылып жардам берип атат? Мындай эл жокто кичине идиш жуушу керек, төшөктөрү жыйнашуу керек дегендер болот да? Жыйнашып, идиш ташып, басынан ушулар. Эл келип атканда акырын коюп коебу? Же андай деле кылган жокпу? Ошондой деле. Айтсаңыздар, бири-бириңиздердин кайсы касиетиңиздерди же болбосо бир баягы адамда бир кыял болот го, сапаттарын баалап анан эки адам баш кошот деп айтып калышат. Сиз Бекзат байкебиздин кайсы касиеттерин бааладыңыз, сиз жеңебиздин кайсы сапаттарын бааладыңыз деген сыяктуу. Ашында ташканда решительность биринчиде айттык кылат да. Экинчиси мындай боркер, анан кийин кол ачык. Эч ким аябайт да. Бир-бирибизди көчөндө, мисалы, пример келтиргенде биз экөөбүз чогуу кетип баратканда бир чоң ата эле келип бир келип калды да, аябай деп акчаларым жоготолдум деди эле, көп болуп калды агачы. Ошондо биз ян эле кылган хаш-хожу деле бар, акчасын 1000 сомдой эле ушундай чыгарып берип койду да. Ошондой эле мага эми кыздарга же эме болот го, кичине жылуулук болсо эле жакшы болуп калат, ошондой бир катырак жашып өтпөйдү. Анда бирок экөөбүз жүрөлүк болчук, эле жога сөйлөшүп жүргөнбүз болчу да. Ошондой кичине көбүрөөк болгон. Сиздечи, жеңеңиздин кайсы сапаттарын бааладыңыз? Мен деле чынын айтсам, баардык сапатын жакшы көрөм, кыялын жакшы көрөм. Ошо баалайм, мындай жаман көрүп жакшы көрө деген жок менде. Анан сиз мисалы балбаңыздан жанагы даярданып калат, мелдештерге деп сиз айтып атпадыңызбы? Ошол боюнча сиздерде бир сүйлөшүүлөр болдубу? Мен мисалы ушундай мелдештерге даярданып калам, ошону сен туура кабыл аласыңбы деген сыяктуучу. Сөз болгон. Аны кантип жеткирдиңиз? Жеңебиз эмне деп жооп берди? Мен өзүм дагы айткам, анан апам дагы айткан. Апам айтса, "Ооба, билем" деп. Бул үйлөнө элекке чейин эле ата-энеси менен таанышып аткан кезде эле полный эме сүйлөшүп алганбыз да. Ушундай болот. Сборлорго кетип калам, соревнованияларга кетем, ошол маалда мени кыйнай бербей деп айткам да. Кайра чала бербей деппи? Ошол учурда эле. Сиз кандай кабыл алдыңыз ошо күрөштөргө барып турган дегенде? Как обычно эле, ал кыйындыкты да жаратпайт. Ал таанышканга чейин эле баягы болуп келаткан нерсеңиз дароо эле кабыл алдыңыз, э? Ооба. Анткени өзүмдүн тайкелерим дагы күрөшкөн адамдар, жакшы кабыл алам да. Жакын адамдар, чөйрөмдө жакын адамдар баары ушундай спорт менен машыккандар да. Мен үчүн бул кыйындык деле жараткан жок. Бат эле, смело да. Айтган тайкелери да мыкты күрөшкөн, мыкты балбандар болгон убагында. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, Айсулу Тыныбекова, Айпермедет кызынын тренери, Нурбек Изабеков, жана Чынарбек Изабеков айлардын карындаштары болот да. Анан биз 2 жыл мурун Бекзат байке Париж олимпиадасынан келгенде апасы аябай сүйүнүп тазалганда, мурунда биз ушул үйдөн эфир тартып кеткенбиз. Анан тайенеси, апасы чогуу ыйлап, ошол Бекзат үйлөнүп алса экен деп аябай тиленишкен. Анан Кудай буйруп бүгүн дагы келип сиздерден интервью алып атабыз. Сиз баягы үйдөгүлөргө апаңызга айтканда аябай сүйүнгөн болуш керек, э? Ошо келин алып келем деп кандай кабыл алды? Мындай качан алып келесиң деп сурашат. Анткени менен мурун 1 ай мурун байкем үйлөнгөн, улуу байкем. Андан кийин ошо меники болуп атат. Бир апам, менин атам негизи шашты да, эртерээк алып келе бер, качан алып келесиң депчи. Мындай шашпа кое тур деп эч ким айткан жок да. Үйдөгүлөрдөн наоборот алып кел деп неме болот. Эми сиздер баягы Бишкек шаарына барып чоң тойду ошол жактан өткөрөбүз деп атпайсыздарбы? Негизи Таласта турасыздарбы же мындан ары Бишкек шаарында эле ошол жакта болосуздарбы? Мындан ары эми мен спорттук карьерам бүткөнчө Бишкекте турабыз, андан кийин ушу турмуш өзгөрүшөт го деп ойлойм. Эми баягы сиздер үй бүлө болуп бир бүтүн болуп калдыңыздар да, анан буга чейин мисалы биз экөөбүз чогуу карасак мындай нерселерди кылабыз деген сыяктуу бир пландарыңыздар болду беле? Ошол пландарыңыздар болсо айтып өтсөңүздөр.
ушундай пландар алган эмес. Сиз өзүңүз да айтсаңыз, мисалы кайсы окуу жайда окуйсуз же эмне менен алектенесиз буга чейин анткени негизи балбандар сүйлөшкөн кыздын аларда бир кудалыктан же болбосо колун сураганда дайыма видеолору, сүрөттөрү тарап кетет го. А сиздердики бир эле бум деп эле кыздардын видеолорун салып жиберишти. Анан кийин эле башташты алдына жазыпчы. Сиз өзүңүз жөнүндө да айтып атсаңыз. Мен өзүм быйыл 2-курста атам. Юрфакта окуйм, кино журналида. Азыр көп учурда Бишкек шаарында эле окуйсуз, ошол жактан буюрса окуңуз мындан ары улантасыздар. Анан Бекзат байке айтсаңыз, өзүңүз балбансыз, кыргыз элине белгилүүсүз. Анан супсулуу жеңебизге канча калың бердиңиз? Бага да кызыктуу. Эми калың секрет эле болуп калсын деп ойлойм. Анткени жаш эме мындай калың негизи айтыла болмосо аны билбейт экенмин да эми. Акыркы эмне сурадыңыз? Нике кыйлып атканда азыр кыздардын арасында ошол нерсе эми эле алдыга чыгып келатат окшойт, махыр темасычы. А сиз эмне сурадыңыз махырга? Махырга эч сурадым. Эч сураган жоксуз. А молдо негизи сурайт бекен? Молдо сурады, мен сураган жокмун. Мен эми ошондой үйдө тербие алышкан. Эмне кыласың махырды депчи. Махырсыз да жакшы болот да дегендей. Биз ишенем мен Бекзат мындай материалдык жактан иштеке деп. Эң башкысы камсыз айтып, сактылык, ынтымактуулук сулады. Чоң тоюңуздар качан болот? Даярдыктар кандай болот чоң тойго? Чоң тойго негизи чектен уже даярданып койгонбуз. Тиги кафелердин баары сүйлөшүлүп калган, ачылардын баары сүйлөшүп калган. Эми Кудай буюрса бул жактан Бишкекке барып, бери барсак, анан кичине 2 күн шаардан кичине жумуштар бар, ошол бүтүрүп коелу, анан той буюрса болот. Сиздерге берген маегиңиздарга рахмат. Бактылуу болуңуздар, кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн, көп баланын ата-энеси болуңуздар, балдарыңыздар ыймандуу, адептүү, сизге окшогон балбан, жеңибизге окшогон сулуу кыздар төрөлсүн. Анан биздин кыргыз элине ыраазычылыгыңыздар болсо айтып өтсөңүздөр болот, анткени баардыгы сиздерге өздөрүнүн каалоо тилектерин айтып жазып атышат. Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анткени ушу сиздердин ар бир жазганыңыздарды окуп атабыз, каалоо тилектериңиздерди, кылган дуаларыңыздын баарын көрүп турабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушундый көп жылуу сөздөр болуп атат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Бекзат байкебиздин ата-энеси менен отурабыз. 2 жыл мурун жогоруда айтып өткөндөй эле интервью алганда эжекебиз аябай ошондо тилендей эле ошо балдарымдын көзүн дайыма нур чачырап турса экен, ушуларга жакшылык болсун дейм деп дайыма деп ошол өзүнүн тилегин айтып атып, камерага ыйлап калган эле. Айткандай эле, балдарыңыздардын тоюнун ортосу 1 ай эле болуптур. Баягы кош эмне деп жакшылык катары келиптир. Кош майрам катары келиптир. Айтсаңыз, баягы кайнененин камырынан деп коет го келиндичи. Анан 2 келиниңиздин бир сапаттары сизге окшоп кетеби? Кыйган иштери окшош кетет экен да. Мен мындай шашман, бирөөгүнө далбастап, ошентип эме алып калам да, чуркап. Ошол жак бар экен да, мага билинди. Бекзаттын эмеси ошондой экен да. Экинчи келин ушундай экен. Мындай эме алып, анан кийинкиси атасындай. Улуу келиниңиз Токтороого окшойт, экен да. Тиги шашма экен да, мендей. Мен өзүм ошондойм да, шашыптым да, далбастап эме алып кетем. Анан бат эле сиздерге сиңишип кеттим деп атат Бекзат байкенин келинчегичи, өзүм деле ата-энемдей кабыл алышты, аябай жакшы кабыл алышты, бат эле көнүп кеттим депчи. Анан баягы чын эле ошондой болот бекен, сиздер буга чейин келиндүү боло элек болчусуздар, эми 1 ай мурун эле алдыңыздар. Анан келиндериңиздер келгенде өзүңүздөр да бир аз толкунданып, кантип көнүшөт болду экенбиз деген ойлор болдубу? Жок, биз келиндер менен бат эле неме болуп кеттик да. Таашып, бат эле неме алышып, сүйлөшүп эле. Мен айттым келиндериме, эч уялбай, өзүңөрдүн атаңардай болуп, мен өзүм кызымдарды эч уялбай тартынбай эмеңерди кыла берле деп. Өзүбүздүн кыздардай кылып эле. Өзүбүздүн кыздарды, биздин кызыбыз тоже. Ошондой болуп эле тирлигиңерди кыла берле, анан тиги отур, бул отур деп уялып ачка калбагыла. Эмне жейсиңер алып жегиле деп айтмачы эле. Негизи ошол жакшы да.
тартынып уялып. Бекзат байкебиздин бул жакта акелери турат. Башында күрөшкөндүн баарын ушул байке үйрөткөн деп айтышты. Бекзат байке кантип үйрөттүңүз эле күрөшкөндөрдү, кайсы приемдорду үйрөттү деп бул жакта тамашалап айтып атышат го? Тамашалап айтып атат. Бекзат ийнибиз ушул жерден рахмат көз өтүп кетти. Анаркул агай, Анарбек агайдан өзүп анан тияка өйдө жакка кетти да. Ошол агайдын мээнети күчтүү ал жерде. Анан өзү аракетчил да. Бир көздөгөн нерсесине жетишпейинче токтотпойт. Аракети күчтүү болчу. Алла тааланын буйругу боюнча ушундай күнгө дайражага жетип, бир башы эки баш болуп үлпөт той болду. Бул ийнимдин агасы да үйлөндү 1 ай мурун. Экөө бактылуу болсун биринчи жегем менен акем. Ушу бата алып той беребиз деп бирөөсүнө 1 ай 20 күн мурун свадьба берип элдин батасын алдырды. Элдар үйкөмдүн. Эртең 4-түндө Кудай буйруса шаардан Бекзат ийнибизге дагы бир бата алабыз деп турабыз. Ошол жеңем менен акеме рахмат, ушу балдарды тарбиялап өстүргөн. Жеңем баарыбыз ушу күрөшөт дегенде бир жерге отуруп көрүп калчык да. Анан жеңсе жеңем байкуш менен сүйүнүп калат, жеңбесе эне деген жүрөгү жаман экен, мөлт жаш кетип эле чилдей таркачык берден. Телефондор өчүк, 2-3 күн чалса алмай жок. Жеңсе дердеңдеп чыгып калмай көчөгө. Ушул көчөнүн баарында туугандар болобуз. Бул ийнимдин мээнети көп. Анан дальше дагы ушу келинибиз менен эки келинибиз, эки үкөм менен бактылуу болсун. Өмүрлөрү узун болуп та кичинекей чемпиондорду бизге кубантып элдин, кыргыз элинин желегин желбиретип эле жүрүшө берсин. Чемпионкалар деле төрөлө берсин. Чемпионкалар да төрөлө берсин. Кудай буйруса бардыгы жакшы болот, Кудай буйруса. Бакты келиндерибиз бактылуу, талайлуу болсун, келечеги кең болсун. Ойлогон ойлоруна, каалаган максаттарына жетсин айнанайын. Аман болушсун ушул айнанайын дейм. Достор, урматтуу көрүүчүлөр, Бекзат байкебиздин 86 жаштагы ата энеси бар. Буга чейин апа айтып калдыңыз эле го, Бекзаттын аялын атайын бир боз үй камдап койдум, боз үй жасап бүттүм деп. Ошол боз үйүңүздү тойго алып келдиңизби? Ошол жерде туруп тикпей коюшту го. Тарынып калдыңызбы анан? Жок, тарынган эми ошол шарттар келбей атыр да. Убакыт болгон. Эми убакыт болсо үстүн жаңыртып чийи менен Буларга берген да немелери менен туш кийиштери менен өзүнүн жаткан диваны менен алып келгем. О тамды ушуну усталары жатып сүйүндү го айкыш. Айланайын. Шыгылуучуларды кут кылсын. Апа баягы карынын тилеги орундалат деп айтып калышат го. Анан сиз мындан 2 жыл мурун эле Бекзат балам, Элдар балам келин алып келсин деп тиленбедиңиз беле? Анан буюрса тилегиңиз орундалыптыр. Ошондо келдиң беле? Ооба, ошондо мен келбедим беле. Таныбай калдым. Үйдөгү небере келиндерим көйнөгүн оштурса таныбай калам. Ошондо келгенде сиз мага ооба боз үйдүн ичин көргөзбөдүңүз беле мага? Ошондо сүйлөдүк беле ошону. Ошону сүйлөдүк беле. Баягы ошону көрсө, кокуй бакта жүрөдүк кой. Балды жана интернеттен көрсөйт экен да, баары көрдүк. Ооба. Анан ошондо сиз тилендиңиз эле эки келиниңиздин мына арасын 1 ай кылып үйгө түшүрүп алыптырсыздар, жакшы болуптур. Эми ошол келиндериңизге, жалпы балдарыңызга өзүңүздүн батаңызды берип коюңуз. Бак карасын айланайын. Кыдыр тарысын. Кетпес дөөлөт кең бейил берсин, өркүндөр өссүн. Чам карагы бийиктей берсин. Багында көкүк сайрасын, үйүндө балдар жайнасын, эли журту менен аман эсен не кааласа, не тилесе Кудай тилектерин берсин. Кааларым жакшылык, ийгилик айланайын. Энанын атанын тилеги баланы тей кичинекейинен эле тилегени ошол өткөн. Кудайга шүгүр ушул күндү көрсөткөнүнө ыраазымын айланайын. Бүгүн кетсем да ыраазымын, ушу балдарым аман эсен терең касып тепкилеп көмчөккөндө отурам айланайын. Айланайын балдар. Элдар, Алтын, неме Алмаз, Гүлмира. Мынан да өстөр бактыруу болуп, чөйрө, небере чөйрөлөрдү көргүлө. Мына мен чөйрөлөрүм Кудайга шүгүр. Ушундай болуп ийгиликтүү, эли журтуңарга көрүнүктүү, жакшынакай. Ушундай бир алдыңкы немелерден болгула айланайын. Кааларым жакшылык, ийгилик. Дамнен айтайын эми. Мага деле бата берип койбойсузбу? Айланайын. Силер да ушулардай болуп, тойдон кенде болбогула, ушу тойлордон аралашып жүргүлө айланайын. Дайыма алдыңкылардан болуп. Адам ар адам өзүнө өзү алып жүрсө,
Ал Кудайга шүгүр айланайын. Аз деген пенде жаман болбойт. Айланайын. Элдар алдыңкы бала биринчиси. Анан кийинкиси Беку. Ушулар бир ынтымактуу, ырыстуу, ушундай эле алдыңкылардан болсун айланайын. Кааларым жакшылык ийгилет. Каякта жүрсөңөр да аман болгула, жашыңарды кыдырып көргүлө. Картайганда айылда да болуш керек, айылда жүрүш керек. Жашында айылда болсун, улгайганда айылда болсун деген кыргыз сөзү бар. Эми жана улак каккан уста айтпайсыңбы? Улак илгерки ата бабадан калган салт. Илгери улак анча-мунча жок кезекте тоокторду какчыбыз. Ата бербесең. Ушулардын баары каалоолору орундалып айланайын тилектерине жетсин. Уул кыздуу болсун, небере чөйрөлөр көрсүн. Баарыңар ушундай тойлорго жетип, аралашып көрө бергиле айнайын. Амин, улактыр айнайын.